яшаган хадими халклардан мейданга келген Кырым татар халкынын ана тили Кырым татар тилидир. Кырым татар эдеби тили пейда болганына кадар Кырым татарлар ойс из дуйгуларыны, арзу ниетлерини, касиветлерини агыс яратыжылыгында акс эттередилер. Кадими заманлардан бери Кырым татарларда агыс яратыжылыгынын чешет жанрлары колланылып келмекте. Олардын арасында дестанлар, риваyetlер, эфсанелер, масаллар, чинлеманелер. Кырыман эпик дестанлар арасында Чора батыр, Эдике, Копланды батыр. Лирик эпик дестанлардан Тайыр ве Зөре, Козу Күрпеч ве Байын Сулу кебек серлерни кайдетмек мүмкүн. Кадими эдеби Кырым татар тилинин шекилленүүнү 13 асырда эски Кырымда түзүлген Кодекс Куманикус лугаты Махмуд Кырымлынын Юсуф ве Зулиха дестаны, Халил Оглу Али шайырынын Хысса и Юсуф серлевалы дестаны, Абдулмеджид Эфенди, Усин Кефии ве Милли Герайнын эсерлери буюк исе коштулар. Мухаммед Герайхан, Беджихи, Лютфи, Досманбет Азавлы, Ашых Умер, Селим Герайхан, Мустафа Джефхери, Лейля Бекеч, Джан Мухаммед Исмети, Абдурефи Баданинский, Асан Нури, Исмаил Гаспринский, Решет Медиев, Усин Шамил Тохтаргазы кеби шайырлер ве язычыларынын эсерлери эски Кырым эдеби тили жүкселүүнүн нумунелеридир. Заманеви Кырым татар эдеби тили эски Кырым эдеби тилинин девамы олуп, Кырым тилинин асырлар девамында ишленген ве талапка жооп берген шеклидир. 20 асырнын биринчи чирегинде Ахмезжит шаарында тилге багышланган Уч буюк Кырым конференциясы болуп кечти. Шу конференцияларда эдеби тилинин негизи ялы бою ширесинден орта юлак ширесине кечирилди. Sonki 100 yıl içinde Kırım Tatar yazısı birkaç kere islah edildi. 1928 senesine kadar Arap, 1928 senesinden 1938 senesine kadar Latin ve ondan sonra Kırım Tatarlarda hala da işlenmekte olan Kiril yazısı kullanılır. Belli olğanı gibi bu islahlar Rusya halklarını sovetleştirүү ve assimiляция etүү siyasatının talabı ile yapılgan edi. Кырым татар халкы күтүлүү сүрөттө тарихи ватаны Кырымга кайтмага башлаган соң 1991 сенеси болуп кечкен Кырым татар халкынын 2-нчи курултайында латин әлифбесине көчүрүү хакында карар алынды. 1992 сенеси июнь 17-20 күнлері Ахмезжитте Кырым татар тили латин әлифбесине көчүрүү проблемалары мевзусунда халкара илмий-амелий конференция кечирилди. Конференцияда Кырым татар әлифбесинин там вариантыны иштеп чыгармак үчүн филология илимдери доктору профессор Айдар Меметов реберлигинде 22 адамдан ибарет махсус халкара комиссия мейданга кетирилди. Конференцияда Кырым татар әлифбесинин там вариантыны иштеп чыгармак үчүн филология илимдери доктору профессор Айдар Меметов реберлигинде 22 адамдан ибарет махсус халкара комиссия мейданга кетирилди. Комиссиянын эркенына академик Прицик Амелиан, профессор Адиле Эмирова, профессор Кенизбай Мусаев, профессор Ахмед Биджан Эрджилясун, профессор Метин Караорс, профессор Хакан Харымлы, журналист Зафер Каратай, профессор Александр Дубинский, профессор Хенрик Янковский, филология илимдери намзети Севиль Изидинова, yazıcılar Айдер Осман, Риза Фазыл, Янун Дунья газетасынын хадимы Шевкет Асанов, филология илимдери намзети Энвер Акмуллаев, Кырым татар тили ожалары Усин Куркчи, Венера Бекирова, Миляра Саттарова, Идие Сепниметова, Ремзие Берберова кирсетилдилер. Комиссия латин арифлери эсасында яны Кырым татар әлифбесini иштеп чыгып, Милли Мejlisке теслим этти. Айны шу жылынын сентябрь айында яны әлифбе иштенип кабул этилди. 1997 сенеси Кырым Юкары Шурасы тарафынан ресмен таздык этилди. Бүгүн ала да Кирилл язысы кулланылмакта. Примде мелеклер соргу сараса, Азраил телимни бин кере тараса, Остюган телимди айтмага дөрмен, Остюган телимди жырлап олермен. Бу зеңгин тил калкымызны, калп sevинчи фигани, Түрки тиллер гүлзарин en çiçekli fidani. Туган тылым, güzel тылым, кен yaşa, yurtka kaydık. Seni birge yıllar aşa, sen бар екен, ölümge ilk baş vermemiz, toprak dergi, düşmanga bir taş vermemiz. Bilmese
sen öz telini, öğrenmeyesen elini. Terek olup ösersin, bir şey bilmeyi olersin. Ağlama sen ana tilim, öksüz de gülsün. Sen de gül de sana tilim başlar egilsin. Benim babam, benim anam, ana tilim.